4-январга карата күндүн маанилүү жаңылыктары менен тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Бишкектеги Ала Тоо аянтына илинген жаңы желек коомдо кызуу талкуу жаратты. Ал Жогорку Кеңештин депутаттары өзгөртүүлөрдү киргизип кабыл алган желектен айырмаланып турарын көрүүгө болот. Ошондой эле жаңы желек илингенден көп өтпөй сот үстөйүнүн колдонуучулары туудагы күндүн нурунун саны 40 эмес 39 экенин жазып чыгышты. Ал эми желектин баштапкы үлгүсүндөгү 40 нур кыргыздагы 40 урууну билдирет. Жогорку Кеңештин расмий сайтына мамлекеттик туунун элементтерин өзгөртүү жөнүндөгү мыйзам долбоору жүктөлүп, ага туунун парламент жактырып президенттин кол коюусуна жөнөткөн үлгүсүнүн сүрөтү тиркелген. Ал желектеги күн нурлары түндүктүн элесин чагылдырган алкакка бирикпей өзүнчө турганын көрүүгө болот. Ал эми 1-январда Ала Тоо аянтына илинген туу андан айырмаланып турат. Айрым депутаттар парламент кабыл алган туунун бардык элементтери сакталышы керектигин айтышууда. Айрымдары бул окуя боюнча иликтөө жүрүп, мамлекеттик символиканы бузгандар жазага тартылышы керек деп эсептейт. Мен деле социалдык тармактардан көрүп жатам. Аянтка илинген туу менен биз кабыл алган туу эки башка болуп жатат. Биз кабыл алган желекте чамгарактан кийин айлампа болуп, андан кийин нурлар чыккан. Аянтта илинген желектин нурлары жабышып калыптыр. Айырмасы ушунда, деди элекүлүү Эмил Жамгырчиев Азаттыкка курган маегинде. Президенттик администрациянын маалымат саясат кызматынын жетекчиси Дайыр Орунбеков министрлер кабинети туунун акыркы вариантын толуктап, токтом менен бекиткенин билдирди. Жогорку Кеңеш кабыл алгандан кийин министрлер кабинети толуктоо менен акыркы вариантын токтом менен бекитет. Ооба, мурда нурлары түндүккө тийбей турган болсо, азыр 40 нуру түндүккө тийгизилип бириктирилди, деп жооп берди ал Facebook колдонуучуларына. Ошондой эле ал жаңы туудагы күндүн нурунун саны 39 болуп калыптыр деп жалган маалымат таратып жаткандар бар экенин билдирди. Ал күндүн 40 нуру бар, туу бекитилген нускасы боюнча жасалып жатат деп баса белгиледи. Ал арада Бишкек шаарынын мэри Айбек Жунушалиев борбордук аянттагы жаңы желек түшүрүлүп, нурлары саналганын билдирди. Анын айтымында аянтка мыйзам менен кабыл алынган туу илинген. Анын нурлары 39 эле экен деген маалымат чындыкка дал келбейт. Ала Тоо аянтына илинген жаңы желек боюнча азырынча Орунбековдон башка мамлекеттик органдын өкүлдөрү комментарий бере элек. Ал эми тууну өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин айткан президент Садыр Жапаров менен мыйзамды демилгелеген парламент төрагасы Нурланбек Шакиев бул боюнча үн ката элек. Мыйзам долбоорунун демилгечилери парламенттин төрагасы Нурланбек Шакиев жана депутат Улан Примов. Алар туудагы күн нурунун формасын жана түндүктөгү чаңгарактарды 4кө чейин көбөйтүүнү сунуштаган. Тууну өзгөртүү демилгесин президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиев да колдогон. Элдик курултайда Жапаров тууну өзгөртүү демилгеси ага таандык экенин, мыйзам долбоорунун демилгеленүү Шакиевдин өтүнгөнүн айткан. Тууну өзгөртүүгө айрым кыргызстандыктар каршы чыгып, сот үстүйүнүн колдонуучулары туу өзгөртүлбөсүн деген флешмоб башташкан. Ал эми бул боюнча митинг өткөрүүнү каалаган активист Автандил Жоробеков камакка алынган. Парламент депутаттары 20-декабрдагы жыйынында мамлекеттик тууну өзгөртүү боюнча мыйзам долбоорун талкуусуз дароо 2 жана 3 окууда жактырган. Кийин ага президент кол койгон. Мыйзам 26 декабрда мамлекеттик Эркин Тоо гезитине жарыялангандан кийин күчүнө кирген. Кийинчерээк президенттин иш башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Туманбаев жаңы туудагы нурлардын саны тууралуу жалган маалымат тараткан жарандарды жоопкерчиликке тартуу керек деп эсептерин билдирди. Бул тууралуу ал 3-январда Facebook барагында жазды. Туманбаевдин айтымында ЖМК, бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрү жана Кемпир-Абад иши боюнча кармалгандар тууну сынга алышкан. 24 KG сайты Бүтүн Кыргызстан партиясынын өкүлү Мирбек Мунарбек уулу Кемпир-Абад маселесинде элди козутуп камалып чыккан Ырыс Иметалиева, бир катар НПО өкүлдөрү өңдүү мамлекетке жакшы ниети жок айрым адамдар тууга түшүрүлгөн нур 39 эле болуп калыптыр деп жазып чыгышты. Мамлекеттин аброюн төмөн түшүрүүнү максат кылгандар атайын бурмалоо менен коомчулуктун кыжырдануусун жараткысы келгендер мыйзам чегинде жооп бериши керек деп эсептейм, деди ал. Туудагы нурлардын саны толук болбой калганы коңшу Казакстанда дагы талкууга алынганын белгилеп. Ал арада соц тармак колдонуучулары туунун нурлары жөнүндөгү посттору үчүн УКМКга маекке чакыртылды. Бул тууралуу укук коргоочу Гүлшайыр Абдирасулова 4-январда билдирди. Анын айтымында кеп нуру 39 болгон туу жөнүндө болууда. Ал клубко курган маегинде ага УКМКга активист жана журналисттер чакырылган, кеминде 3 окуя белгилүү экенин билдирди. Бүгүн болуп жаткан окуя аткаруучулардын колунан келбей калып, кайра эле жөнөкөй жарандар күнөөлүү болуп калганын дагы бир жолу тастыктап турат. 40 нурду көрбөй, укпай, эмне келе соолорбу, санай алышпайбы эмне, бийлик душмандары дегенсишип.
Анан ушинтип УКМК анын эч жамандыгы жок маектери аркылуу өздөрүнүн улук кутумуна баарын ишендирүүнү чечишкен экен. Мен деле санап чыктым. 100 жолу санадым. Мен дагы 39 нурду санадым. 40 нурду таппай койдум. Же мен санакты билбейм, же мага 39ду 40 деп ишендиргени аракет кылып жатышат. Азыр оңдоп коюшкан окшойт. Башкасы илинип турат деп жазды ал Facebook барагында. Жалал-Абад шаарында 2 ай мурда тапшырылган жаңы автобустар Өзбекстанда жаралган газ тартышынан улам ишин токтотту. Бул тууралуу КООПко 4 январда шаардык мэриядан билдиришти. Маалыматка ылайык, жаңы автобустар метан газы менен жүргөнүнө байланыштуу буга чейин аны Өзбекстандын аймагынан камсыздап келишкен. Автобустар 20 декабрдан бери каттамга чыкпай жатат. Өзбекстандын өзүндө метан газынын тартыштыгы жаралды. Газ куюучу станция курулуп бүтсө, автобустар каттамга чыгат. Аны учурда өзбекстандык инвесторлор куруп жатат. Тездетип бүтүрүп берүү боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлдү дешти мэриядан. Президент Садыр Жапаров өткөн жылы 27 октябрь шаар күнүнө карата Жалал-Абадка 50 жаңы автобус тапшырган. Расмий маалыматка ылайык, өткөн жылдын 1 декабрынан тарта шаарда жалпысынан 40 автобус каттамга чыккан. Газ куюучу станциянын жоктугуна байланыштуу күн сайын 20 автобус каттамга чыкса, 20 автобус Өзбекстандан газ куюп келип жаткан. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев 2024-жылы уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрүнө каршы күрөш улана турганын жана абактар иретке келтирилерин айтты. Бул тууралуу Ташиев Жалал-Абад облусунун Сузак райондук милициясына кызматтык унааларды тапшыруу учурунда билдирди. Ташиев өткөн жылы мамлекеттик органдардагы коррупцияны кыйла азайтып, дээрлик нолго түшүрө алганын, бирок бул ишти улантуу керектигин белгиледи. 2023-жылы уюшкан кылмыштуу топтордун белин сындырдык. Мындан ары мамлекетибизде эч кандай бандиттер, уюшкан кылмыштуу топтор, кайсыл бир авторитеттер болбойт. Мамлекетибиз мыйзамдуу, укуктуу, эркин болот. Эгерде уюшкан кылмыштуу топтордун кайсыл бир мүчөлөрү калган болсо, 2024-жылы аларды тыйпыл жок кылабыз. Муну ачык айтып, баарыбыз акыл эс менен түшүнүшүбүз керек. Эч кандай мыйзамдагы ууру, положенец, смотрящий жана башка сөздөр колдонулбайт. Андайлар бизде болбойт. Эркиндикте эле эмес, түрмөнүн ичин дагы иретке келтиребиз, деди Ташиев. Кыргыз бийлиги өлкөдө уюшкан кылмыштуу топторго каршы катуу күрөш жүрүп жатканын байма-бай айтып, өлкөдө мындан ары кылмыштуулук болбойт деп ишендирип келүүдө. 2023-жылы 4 октябрда өлкөдөгү эң белгилүү кримтөгөл Камчы Көлбаев УКМКнын кармоо операциясы учурунда өлтүрүлгөн. Мыйзамдагы ууру кармоо учурунда куралдуу каршылык көрсөткөндүктөн жооптуу ок чыгаруу менен жок кылынганы айтылган. Көлбаевдин өлүмүнөн соң УКМК кылмыштуу топторду кармоо иштерин күчөтө баштаган. Октябрдын башында эле атайын кызмат Көлбаевдин уюшкан кылмыш тобунун 40тан ашуун активдүү мүчөсү менен лидерлери колго түшкөнүн билдирген. Кармалгандардын арасында ишкерлер, мурдагы депутаттар, мамлекеттик кызматкерлер да бар. Кийинчерээк айрым кримтөгөлдөр биринин артынан бири мурдагы уурулардын түшүнүктөрүнөн баш тартышканын ачык жарыялап, мындан ары мыйзамга баш ийүүгө убада беришкен. Нарын облустук соту Вагнер жеке аскердик түзүмүнүн курамында Украинадагы согушка катышууга айыпталган Бекназар Бөрөгул уулун 5 жылга эркинен ажыратты. Бул тууралуу 4 январда Азаттык басылмасы соттун маалыматына таянып жазды. Маалыматка ылайык, мындай чечимди Нарын облустук соту 2023-жылы 7 декабрда чыгарды. Буга чейин Нарын шаардык соту да ушундай эле өкүм чыгарган. Бекназар Бөрөгул уулу 2023-жылдын август айында УКМК тарабынан кармалган. Атайын кызмат ал 2022-жылы 22 февралда Орусияга иштегени барып, кийин кылмыш жасаган үчүн түрмөгө отурганын, ал жактан Вагнер жеке аскердик түзүмү аркылуу келишимдик негизде Украинадагы согушка катышканын билдирген. Ага Кыргызстандын жаранынын чет мамлекеттин аймагындагы куралдуу жаңжалдарга же согуш аракеттерине катышуусу же террордук актыны жасоо үчүн даярдык өтүүсү деген берене менен айып тагылган. Бул Украинага толук масштабдуу кол салууда орус тарапта согушуп, жалданмачылык үчүн мекенинде кармалган экинчи кыргызстандык. Буга чейин 2023-жылдын январь айында УКМК 31 жаштагы Аскар Кубанычбек уулун кармаган. Атайын кызматтын маалыматы боюнча, ал Кыргызстандын жарандыгына ээ болуп, Украинанын аймагына көчүп барып, ал жерде аскердик топтордун катарында согуштук аракеттерге катышкан. Бишкектин 1-май райондук соту Кубанычбек уулун жалдануучулукка айыптап 10 жылга эркинен ажыраткан. Кийинчерээк жогорку сот райондук жана шаардык соттордун чечимдерин жокко чыгарып,
кылмыш ишти кайра кароого жөнөткөн. 2022 жылдын 24 февралында Орусия Украинага ири масштабда кол салуусун баштаган. Алардын Украинанын аймагындагы аскердик аракеттери бүгүнкү күнгө чейин уланууда. Кыргызстандын атайын кызматы кыргыз жарандары чет өлкөнүн аймагындагы куралдуу кагылыштарга катышса, кылмыш жоопкерчилигине тартылаарын бир нече жолу эскерткен. Согуштук аракеттерге катышкандардын мүлкү конфискацияланып, 10 жылга чейин камалышы мүмкүн. Путин аскерде кызмат өтөөгө келишим түзгөн чет элдиктерге орус жарандыгын берген жарлыкка кол койду. Орусиянын президенти Владимир Путин атайын аскердик операциянын учурунда армияда же аскердик түзүмдөрдө кызмат өтөө келишимин түзгөн чет элдиктерге Орусиянын жарандыгын берүү жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ага ылайык келишим 1 жылдан кем эмес мөөнөткө түзүлүүгө тийиш. Жарандыкты аскер кызматын өтөөгө баргандардан тышкары алардын үй бүлө мүчөлөрү дагы ала алат. Аялдары, балдары жана ата-энелери. Жарлык жарыяланган күндөн тарта күчүнө кирет.